Укташтан мурда ушул 3 ишти кылыңыз. Биринчиден, мекендештерим, дем салыңыз. Билген сүрөлөрүңүздү өзүңүзгө өзүңүз окуп шүпүлдөп дем салыңыз. Эгер окуганды билбесеңиз, жатка сүрөлөрдү билбесеңиз, анда атайын Курандарды ошо ноутбугуңуздан алысыраак коюп, 2-3 метр алысыраак коюп, мында телефондо атайын компьютерлерде башкача бир нурлар бар. Адамдын месиге сигнал берет, башкача таасири бар. Ошондуктан алысыраак кармаш керек муну. 2-3 метр алысыраак коюп, ошо телевизордон башкадан атайын Куран коюп угуңуз. Дем салыңыз демекчимин. Ошо төшөгүңүздө жаткан таза болсо да бир-эки кагып кое бериң. Сиз жок учурда айнектен бирдеке кирип келген болушу мүмкүн, учуп кирген болушу мүмкүн, чымын-чиркей дагы бирдеке ошодо чыгып кетип, ошону бир кагып койгон бул жакшылык. Жакшы. Некен биринчиден дем салыңыз, экинчиден кечиримдүү болуңуз. Бүгүн ушул адатты өзүңүзгө кошуп алыңыз. Күн сайын уктардан мурда сизге ошо күнү сизге ким жамандык кылды, сөгүп койду, түртүп койду, бирдеке кылып койду, кечирдим деп коюңуз. Аллах сизди кечирет. Экинчиси некен? Кечиримдүү болуңуз мекендешим. Ал эми үчүнчүдөн телефон чукулабаңыз. Укташтан мурда телефон чукулабаңыз мекендешим. Жыйыштырыңыз телефонду, алыңыз окуттукка яшикке салыңыз. Стресске алып келет, ойлорго алып келет, уктабаштыкка алып келет, семиртирет, көп зыяндары бар ушул жатаарда телефон чукулаш. Анан жатып туруп мындай кылып телефон чукулаш бул аябай зыян мекендештер. Ошондуктан экен телефондон абайлаңыз. 3 нерсе уйкудан мурда болуш керек.